сиз билимкананын директору болосуңуз туурабы. Ошол жерде айтып берсеңиз, кантип ой келди, ушу мектеп ачкым келет Кыргызстан боюнча деп, эмнеге образованияны тандадыңыз, айтып берсеңиз. 2015 жылдан бери билимкана мектептерине директор болуп иштеп баштадым. Анткени менин жолдошум ошол кезде мектептердин санын көбөйүп, чогуу карашып бер деп сурангандыктан 2015-жылы билимкана менен иштеп баштап, анан кино калып калып баш оту менен билимканаларга кирип кетип 10 жыл болуп калыптыр. 10 жылдан бери билим тармагында жүрөм. Бул кесибимди да абдан сүйөм, анткени бала кезден бери жанагы бала бакчада иштейм деген кыялым жөн жерден болгон эмес экен. Мен билим берүүнү өзүмдүн бир чоң миссиям катары көрөм. Өзүмдү аябай ошол чөйрөдөн, ошол тармактан таптым, ачылдым. Ишкер катары да өзүмдү таптым. Ага чейин мен ойлогон эмесмин, мен бизнеске шыгым бар деп. Ооба. Мен ошо билимкананын ичине киргендечи, мындай Кыргызстан эмес, Америкада жүргөнсүн аябай сездим да, өзүмчү балдар аябай өзүнчө свободный, сүйлөшүп, ачык, аябай аларды карап аябай суктандым. Ошон үчүн сиз жасаган жумушуңуз, мен ойлойм, болочокто ошо балдар президент болобу, депутат болобу, Кыргызстанды өзгөртө турган мындай эң сонун балдар болуп чыгат деп ойлойм да. Чоң рахмат.